эр керек мага атылак жолу срочный мага эр таап бербесеңиз болбойт деп. Кудай сактасын. Анда сизге биринчи болуп өзүм чалсам келем эле. Аял издеген эркектер көп, эр издеген аялдар дагы чабат да багачы. Эри жок. Келиндер болсо сүйлөшөйүн дедим эле, сен көп муктаждар менен жүрөсүң. Сизге жеп чыгышабы? Мага көп чалышат да. Таап бергичмин деп. Чакырышат да. Беспонтовыйда. Сауна, анан каядай гостиница, ошого окшогон нерселерге көп ушундай басым жасашты да. Мен андайды жактырбайм өзүм негизим. Андай нерселерден алысмын мен. Андай жыртаң, пыртаң, кайшаң, куйшаң, андай нерседен мен таптакыр алысмын. Мен ошондой оюм болгону, мен давно эле болуп кетмекмин. Мага тийишип, же мен менен мындай убакыт өткөрүп, беспонтовый мындай чалгандарды мен кабыл ала албайм, чынын айтайын. Мен андай нерсени жактырбайм. Мен антип чыккан эмесмин. Мен үй сурап чыктым адамдардан, мындай болгону колдорунан келсе, кишине 5-10 сомдон болсо жардам берсе, мен үйлүү болуп калсам, мен тилегим ошол. Андыктан жаман ойдон алыс болуңуздар, жана андеп чалбаңыздар. Уят болот. Туурабы? Уят болот. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздерге сапаттуу стоматология кызматтарды көрсөтөбүз. Тиш агартуу, тиштерди калыбына келтирүү, мүлктөрдү дарылоо, металлокерамика, диоксид циркон, винер, имплантация, бюгел протез, квадротия акрифрем, акрил жана тишти оорутпай алып салуу. Сиздерди 7 жылдык стажы бар доктор жана дарыгерлер тобу дарылайт. Ошол эле учурда 1 жылдык кепилдиги да берилет. Биз дем алышсыз иштейбиз. Биздин дарик Москва шаары. Бизди социалдык тармактардан же жөн эле Ваштом МСК деп издесеңиздер да болот. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелсе да жашоого бир түз карап, позитивдүү көз карашта жүргөн бир айым туурасында баарлашабыз. Клара эже буга чейин биздин YouTube каналыбыздан чыккан, айрым адамдардын жардамдары кылган. Эже өзгөчө ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген, анын салмагы болгон 30 кг, бою 118 сантиметрди түзөт. Ушундай. Азыркы учурда ата-энеси жок, квартирада, бул жакта жашап жаткан мезгили. Бир иниси Россияда иштеп жатат экен. Азыркы учурда кышка мал, суук, жашоосу кандай болуп атат? Кабар алып көргөнгө келдик. Пленкалар менен тартып алсыз, бул жагы. Тамакты унутасызбы, тамак ишти тарта. Ашты. Көз жатып койсузбу? Молодец, сиз аш кыла аласызбы? Кандай аралашып койсуз? Тамактын бардыгын эле кыла алам. Тамактын бардыгын эле кыла аласыз, плитага, үйүңүздө болсо пленкалап алсыз, Шуркайт окшойсуз беле? Атайын силерди келет деп басып турган эле. Молодец, эже аш баштырдыңызбы атайын? Бияка да турган даярдап коюпсуз. Силерди бир уюмдан чай ичип койсун деп. Рахмат, атайын, сый көргөзүңүз үчүн. Отурабыз, бирок мына жакта мындан осыйып коелу. Нарыңыздан осыйли. Son дастархан даярдарсыз го? Рахмат. Мына жака отурбайлыбы? Үйүңүз суук экен. Печканын алдында отурам да мен. Печканын алдында отурасызбы? Клара эже кандайсыз? Үйүңүз абдан суук экен, бирок мындай печканы коюп алып туруп, жылынып отурасыз, мындай чоң комната экен, бирок бул батирде, Батирде турам. 2500 берем айына. 2500 берип атасыз. Бирок үй суук, мына плита менен иштеп отурасыз. Печка менен отурам. Теле көрүүчүлөргө абдан сиз кызык болуп атсаңыз керек. Буга чейин биздин YouTube каналдан да чыккансыз. Бирок дагы бир өзүңүз туурасында маалымат берип кетпейсизби? Кийин сиз каяктан болобуз? Мен Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Талдык айылынын тургуну болом. 13 жылдан бери ушул шаарда квартирада жашайм. Аты жөнүм Клара. Ошондой эле өзүңүздү таанытсаңыз да, негизичи. Клара эже,
Сиздин ата-энеңиз, бир туугандарыңыз барбы? Кайякта? Ата-энем өтүп кеткен. Бир туугандарым бир эле укам бар, алар Москвада. Атамдын туугандарынын чынын айтсам, алар деле баягындай каза болуп калышкан да, көп элечи. Айылда бир акам бар. Ал өзүнүн эмеси менен, өзүнүн бала чакасы, өзүнүн тирүүлүгү менен. Ата-энеңизден калган үй барбы? Сатылып кеткен да. Эмнеге? Атайда бир себептер болуп. Себептер болуп кеткен, Мен апам кара кагазын көрсөтүп коеюнбу? Жок, майли. Жок, каза болду, биз ишенебиз да, эмче. Жок, элдерге дейм, мындай эме кылышын көрсөтүп коеюнбу дейм. Ишенимдүү болуп. Ишенимдүү, мен ишенип эле турам дейм. Мага ишенгенде эле эл деле ишенет сиздин айтып аткандарыңызгачы. Клара эже, буга чейин биздин YouTube каналга чыккансыз. Жыйынтык кандай болду? Биздин эмес, башка YouTube каналдардан деле социалдык тармактан көрүп калганбыз да. Абдан жашоо тиричилигиңиз оор болуп, тууган уруктар жок, карай турган эч ким жок сизди. Абдан кыйналып жашап жаткансыз да. Азыр только сиз пенсия менен гана жашайсыз. Канча пенсия аласыз? 6.000 менен гана, 6.000де 2.500 квартирага берсеңиз, канчага продукт аласыз, канча сомго? Бир 1000-2000ге продукт алам. Светке төлөйм. Аяк бияка басканыма ошо 1000 сом, 2000 сом калат ошо. Ошол жеткиресиз ошо. Жеткирем. Азыр кышында кандай кыйынчылык болуп атат? Кышындасы мынауну тынбай жагып отурам. Өшүп. Суук дейм. Суук, аябай. Анан мына комната менен көртасызго суук. Карыже тартынбай беймарал сүйлөшө бериңиз. Беймарал азыр менден мурун кандай сүйлөшсөңүз, ошондой сүйлөшө бериңиз. Тартынбай, уялмай деген нерсе жок да. Анан биздин YouTube каналдарга чыктыңыз, башка каналдарга чыктыңыз. Элден кандай жардам болду? Ким кандай жардам көргөзүп атат? Элдерден жакшы эле жардамдар болду, акчалар топтолду. Эл сомума ошо Москвадагы Сбербанкка көп эле акчалар топтолду. Анан ошо Москвадан ачылган Сбербанкымдын акчаларын ошо көбүн мындай жеп койду, мага кичине эле салып койду да. Бирөөнүн Сбербанк картасын жаздырдыңыз беле? Сбербанк картасына. Азыр да биз экран астында сиздин Сбербанк картаңызды жазып коебуз. Ошол Сбербанк карта кимге караштуу? Ал менин хазайынымдын небересиники. Хазайынын жанында да. Анын небереси историясын тыңбай мага көрсөтүп турат. Ол студент да, ал кыз. Историясын көрөсүз. Анан ол кыз бир сом дагы неме кылган жок. Иштеткен жок. Беш ай эме кылган жок. Ага ишендим. Хазайыным дагы жакшы аял. Мага түшүнүп, кыйла жакшы немелерди кылып турат. Аяк бияктан жардам сурап, мына квартирантыма жардам бергиле. Абдан жакшы. Негизи мен интернетке чыкканда эле мага көбүнчө ушул учурда пайдаланып айта кетейин. Эр издеп, анан кийин аял издеген эркектер көп, эр издеген аялдар дагы чабат да магачы. Эри жок, келиндер болсо сүйлөшөйүн дедим эле, сен эми көп муктаждар менен жүрөсүң. Сизге өшөп чыгышабы? Мага көп чалышат да. Таап бергичмин дебейсизби? Мен анан давай поженимся аркылуу үчүн мен силерге эр таап бербейм. Мен аял таап бербейм. Просто мен ишим ушундай деп койбойсузбу? Ооба. Ошондой адамдар бар да. Ошондой адамдар бар, бирок сиздин бойдок экениңизди билип туруп мындай сиздерге чалган учур болбоду кандай? Мен ошо интернетке чыкканымда тоо алдым. Мен күткөн эмесмин да. Мындай жашы чоңураак эле киши десең киши эмес. Бойдок десең бойдок эмес. Мындай кандай түшүнбөйм, ушундай адамдар бар экен. Мындай эме кылышып, мындай жеңил ойлошту. Мындай чакырышат да. Сизди чакырышат. Анан баягы немеси беспонтовыйда. Бестолк да. Неге чакырып атышат? Мындай квартирага чакырып атышат. Сауна дейби, сауна анан баягы гостиница, ошо окшогон нерселерге көп ушундай басым жасашты да. Мен андайды жактырбайм өзүм негизим. Андай нерседен алысмын мен. Андай жыртаң, пыртаң, кайшаң, куйшаң, андай нерседен мен таптакыр алысмын.
мен ошондой оюм болгону мен давно эле болуп кетпейм. Мен жердештерим деле билет, досторум деле билет кандай адам экенимчи. Коңшу кололорум деле, соседтерим деле билет ушу айылдагылар. Эмесе мен давно эле ошондой болуп кетсем керек эле. Кудай сактасын. Анда сизге биринчи болуп өзүм чалсам керек эле. Ошо мага эр керек деп. Эр керек мага, адыма срочный мага эр таап бербесеңиз болбойт деп. Ошондой сизге чалып жатпайсызбы? Ооба, бирок элдин арасында ар кандай элдер болот да, бирок ошондой да адамдар болуп калышы мүмкүн да. Бирок мен таң калдым сизге ошондой сунуштар менен чыкканынчы. Ошондой эркектер чыгып атышты. Андай раз ошондой мага тийишип, же мен менен мындай убакыт өткөрүп, беспонтовый мындай чалгандарды мен кабыл ала албайм, чынын айтайын. Мен андай нерсени жактырбайм. Мен антип чыккан эмесмин. Мен үй сурап чыктым адамдардан, мындай болгону колдорунан келсе, кичине 5-10 сомдон болсо жардам берсе, мен үйлүү болуп калсам, мен тилегим ошол. Мен өтүп тийишип, андайларды жактырбайм негизи. Жакшы, ушуну сен жакшы айтып койдуңуз. Эми экран ушуну үзбөй эле чыгарабыз да. Эфирдин аркасынан көрүп отурган мырзалар ойлонуп калыптыр. Гостиницага, квартирага чакырбайт деген үмүттөмүн. Эми сиз ал маселе боюнча чыккан жоксуз да эми. Албетте эми колдорунан келсе, сөзсүз түрдө жардам берсин. Болсо жаман ниети менен чыкпаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Көбүнчө кайрымдуу ушундай кайрымдуулук иш-чараларды чыгарганда эми кандай адамдар билбейм. Эгер мүмкүнчүлүгү чектелген келиндер болуп калса, биринчи эле жардам бериштин ордуна квартирага чакырат экен, же болбосо гостиницага чакырат экен, ушундай туура эмес кылык жоруктарды көргөзүп, туура эмес ой жүгүртүү жасайт экен да. Ушундай нерселерден алыс болсоңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Биздин YouTube каналга чыккан адамдар бул жардамга муктаж, эл журттан жардам сурап, ошо жардамга эл журт кол сунсун деген максатта чыгат. Андыктан жаман ойдон алыс болуңуздар, жана антип чалбаңыздар. Уят болот. Туурабы? Уят болот. Туура да. Анан эми сизге баягы ошончо адам чыгыптыр. Бирок жакшы турмуш курайлы деген деле бир сунуштар менен чыккан адамдар болдубу? Эми андайлар деле болду. Болбой койгон жок, болду, бирок мен өзүм ынаган жокмун. Мен азыр ондай нерсеге даяр эмесмин. Бирок жашоодо деле бирок сиз деле бирок турмушка чыгып, бала чакалуу болбойн деген кыялыңыз бар да. Бирок азыр эмес. Азыр эмес. Убакыт бар. Убакыт бар дагы. Бирок жан дүйнөңүз сүйгөн мындай адамдар болгон да негизи. Ооба. Сүйүүсүн арнап сизге. Конечно болгон, азыр деле болуп атат. Бар. Мындай жолугайлы, деп мындай кафеге чакырып, мындай сейилбакка чакырып, жакшы неме кылган балдар деле бар. Ондой жаман эле балдар эмес, жакшы балдар деле бар. Негизи мен эмнегедир жүрөгүм каалабаган нерсени жасабайм. Жүрөгүм каалаган нерсени жасайм. Мындай азырынча жок. Эме кыла элек. Албетте эми турмуш тиричилик болсо тың кез. Тамакты ол түрүн жасайт кез. Кир жуйт кез, кир жуй аласызбы? Кир жуй алам, бардык эле жумуштарды жасай алам, колуман келген жумуштарды. Анан көпчүлүк адамдарга кичинесине болушу мүмкүн, кийимди каяктан аласыз? Кийимди ошол өзүм теңгүлө кыздар алган кийимдерди алам дагы. Реставрацияга барып, ошол жерден өзүмө ылайык кылып кыскартырып алам. Анан кийип жүрө бересиз? Кийип жүрө берем. Көп ошо кийимдериме таң калышат. Сен өзүңө ылайык кийимдерди каяктан аласың? Же өзүңүн специальный чебериң барбы? Кадимкидей эле маршруткаларга чыгып, чуркап, нерселерди көтөрүп алып, канча килограммга чейин көтөрө аласыз? 2 килограммга. 2 килограммга чейин. Андан көп көтөрсөм, мындай тамагып калам да. Жүрөгүм кичилип кетет. Бирок 2 килограмм күрүштү көтөрүп алып, 3 килограмм 4-5 килограммга деле көтөрө берем, өзү негизи көтөрөм десем. Аракет кылсам. Көтөрө берем. Боюңуз канча? Боюм 114, салмагым 30 килограмм. Салмагыңыз 30 килограмм аз экен, бирок кичине толушуңуз керек экен. Жок, мага жагат. Көп тамактан жеп. Негизи тамакты аз жейм мен. Себеби өтө семиз болгондо эме кылбайм, жактырбайм. Себеби
шамдагайраак болгонун жакшы көрөм. Кыймыл аракет сал көбүрөөк болот да. Арыгыраак болот. Арыгыраак болот. Бирок бир набай нанды канча күн жейсиз? Мисалы бир отуруп биз бир нанды жөн эле жеп коебуз да. Жакшы жесем бир 3 күн жесем керек. Бир набай нанды 3 күн. Анда сиз өтө экономичный экенсиз. Жок, негизи мен нанда кем жегенге аракет кылам. Нанды анан тамакты. Өзүнүн немеси менен жейт да. Нормасы менен кичине тартып семип кетпейин деп. Абдан жакшы. Анан жашооңузда дагы кандай жаңылыктар болду дагы? Кимдер менен сүйлөшөбүз? Достор барбы? Туугандар барбы? Катышкаларым бар. Өзүмүн бирге ошогон 1-класска чейин окуган досторум бар. Ошолор менен сүйлөшүп турабыз. Азыр группабыз бар, ошо группада сүйлөшүп турабыз. Алар дагы ошо өздөрүнүн немеси менен баягы турмуштары менен кээде жолугуп турабыз. Кээде алар менин үйүмө келишет. Мен алардыкына барам, ошо. Кыскасы ушинтип мындай эң эркин эле адамдар менен баарлашып жүрөсүз. Кадимкидей эле аралашып эле алар менен мындай силер менен сүйлөшкөндөй эле сүйлөшүп эле жүрөм. Өзүңүздүн билимиңиз барбы? Мектепте окугансыздар? Өзүмдүн билимим ошо 1-класстан 11-класска чейин окугам. 1-класстан 11-класска чейин окуган экенсиз, азамат экенсиз. Демек тамга тааныйт экенсиз, акча санай алат экенсиз, окуй алат экенсиз. Окуй алам, тамак. WhatsApp'ты колдоносуз? WhatsApp'ты колдоном. Дагы кайсы социалдык тармактарды колдоносуз? Одноклассник, Instagram, TikTok ошолорго кирем. TikTokко чейин кирип атасыз? Жок, TikTokко мындай өзүм немем менен кирбейм, мындай эле видеолорду эле көрүп коем. Ата өзүм чыгып эме кылбайм. Ого да мындай талант керек экен да. Же бийлешиң керек, же ырдашың керек экен да. Сиз көбүнчө нелерге кызыгасыз? Жан дүйнөңүз неге жакын? Мен көбүнчө баягындай өзүм Кудайым берген касиетти жагым бар да. Мисалы үчүн бир адамдын башы ооруп калса, же ичи ооруп калса, баягыны кармап койсом сакайып калат. Ошондой жактар менен көп алектенем көбүнчө. Демек, нарактан дезген касиетим бар. Өзүмчө мындай сезгичим бар да, жүрөгүмөн сезем. Мисалы үчүн сиз мага кандай ойдо сүйлөп атасыз, сиздин оюңузду сезем. Бирөө кандай ойдо сүйлөп атат, ошону сезем. Ошого карап жыйынтык чыгарып анан ошого карап ответ берем. Демек, сезип эле турасыз. Кимдин ою кандай? Кимдин ою кандай? Ошон үчүн сизге телефон чалган адамдардын оюн сразу түшүнөт турбай элеңиз. Мени кайсысы чыгарып атат? Бир сөздөн түшүнөм. Жакшы. Буга дагы акыл керек да негизи, ошентип түшүнүп, адамдардын оюна андай ар бир нерсеге анализ жасап, бул чоң акыл. Анан ар бир адамга эле ачылып сүйлөй бербейм. Айттым го мындай. Адам тандап мамиле кылам да. Мага ачылып эле сүйлөп атасыз. Сиздин ишиңиз боюнча мен жооп берип атам. Абдан жакшы. Абдан жакшы. Анан эми эл журттан сиз эмнени суранат элеңиз? Чындыгында азыр сизди карай турган, сизге жардам бере турган, сизге бир кол суна турган адам жок экен. Чындыгында азыр бир жан дүйнөңүз позитив, өзүңүз сонун баарлашып атасыз, бирок сиздин дагы муктаждыктарыңыз көп экен да. Мындай кыштын күнүндө үйүңүз суук, мен курткачан отурам. Плитанын жанында отурасыз да. Кандай кыйынчылыктар болуп атат? Мен эл журттан суранарым. Ошо өзүм үйлүү болуп калсам. Бир комнат болсо дагы, өзүмдүн үйүм болсо. Деп ошону суранам. Ооба, бир өкмөттөн бир жардам болдубу? Может, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген аз камсыз адамдарга өкмөт үйлөрдү берет, бир комнаттуу, мисалы, мүмкүнчүлүгү чектелгендерге, көзү көрбөгөндөргө үйлөрдү берет го, баягындай мүмкүнчүлүгүн жашачы. Сиз каттоого алындыңыз беле? Сиздин документтериңиз барбы? Тапшырып көрдүңүзбү? Мен документтерими Сооронбай Жээнбеков Ошто губернатор болуп турганда 2014-жылы. Ошондон бери кайрылып келем да. Ошондон бери атамдын, апамдын кара кагаздарын, өзүмдүн инвалидский кагаздарымды, паспортторумдун копияларын апарып тапшырам, бирок жыйынтык жок. Анан барган деле күндөрүм болду. Мэриянын алдында саат 8-ден кечки саат 4-кө чейин отурган күндөрүм деле болгон ошол жерде. Өчүштү алдырып койбойт деп өчүт күтүп, анда деле жакшы жыйынтык болгон жок. Жакшы жыйынтык болгон жок, Анан Бишкекке чейин деле бардым. Урматтуу социалдык коргоо башкармалыгына дагы кайрылдыңызбы? Жок, кайрылмадым. Ошол бир
соцзащитанын кызматкерлери, урматтуу соцзащитанын кызматкерлери шаардык келип кабар алып кетсеңиздер болот. Сиз Ош шаарынан алыс эмес, Жапалак унаа базарына жакын эле мына Сымуту шаршасы деп коет. Көкүмбий көчөсү. Көкүмбий көчөсү. Кыргызстандын көчө эме. Бирлешкен поворотунда жашайсыз. Дал ушул жерге келип, кабар алып, эжеден жардам алып, мүмкүн болсо ошондой ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын катарына кошуп, толуктап, жардамдар болсо берип, ошо үй жок, башка колого жерим жок деп атат, мүмкүн кезекке коюп коесуздар деген ишеничтемин. Ооба. Азыр эми биз эфирди жыйынтыктайбыз. Дагы кандай ойлоруңуз бар, кандай айта турган сөздөрүңүз бар? Анан эми буга чейин жердештериңиз бар. Жердештериңиз сизге жардам бердиби? Сизди жакшы таанышабы? YouTubeга чыкканыңызды кандай кабыл алып атат тууган уруктар, жердештер? Адатта жердештер ушу чыккан YouTubeга чыгып калган муктаж адамдарга биринчиден кол сунуп, акча топтоп, жардам берип, үйлүү кылганга аракет кылышат да. А сизде кандай болуп атат? Кудайга шүгүр, мен жердештерим карап турушкан жок. Москвада дагы көп эле жердештерим бар экен. Алар өздөрүнчө топтоп, Мирбек деген акабыз бар, ошо немеде Талдык айылында. Ал ошо Москвада өздөрүнүн бир Талдык деген фонду бар экен. Ошол фондунан өздөрүнчө ортодо дагы акча чогултушуп, отдельный ошо Москвадагылар өздөрү отдельный ошо бир 100 чактысы, канчасы билбейм, ошо отдельный бир 20 000 рубль которушту. Бир Айбек деген акам алып берди, жердеш акам өзү мени чакырып, анан ал дагы ошо кыскача видео алып мени ошол 20 000 рубль алып берди. Андан тышкары өзүмдүн жердештерим 100%дан караганда 90% өзүмдүн жердештерим жардам берди. Акча жагынан. Ал акчаларды эмне кылып иштеттиңиз? Ал акчаларды иштеткен жокмун, ошо эл сомунда турат, үй алам деп аларды иштеттим. Демек акча каражаттарды эл журттан топтоп алган акча каражаттарды үй алам деп эл сомго топтоп атасыз. Эл сомго топтоп атам. Ал ошо эл сом номеримде топтоп турат картамда. Жакшы, ошентип топтоп бересиз. Анан жердештерим буга чейин деле Кытайга катташат эле да, 2018-2019 өзүмдүн классташым Рысбек деген классташым бар. Ошол баш болуп, ошо балдарды уюштуруп, ошо элип бердик жердештеримди. Ошолор деле 2018-ден 2019-га чейин ондо Ошкей районунда жашайт элем, ошо квартплатаны төлөшүп, жардам беришкен. Анан жердештерим буга чейин мага эле эмес, көп эле адамдарга кайрымдуулук кылышат. Көп эле адамдарга жардам беришет. Анан дагы бир сөздү басып айтып кетейин. Баягы комментарий окуп калдым да көп жерден. Талант Анарбаев мени алып чыкпадыбы биринчи? Ошондо бир экөөсү жазыптыр да, Талант Анарбаев жеп коюп мунун акчасын депчи. О, мен акчамды жеп койгондо мен жердештерим о Талант Анарбаевди чакырып, Талант Анарбаевди алып чыгык сен деп айтышпаган эмес да. Мен ошону айтып койдум. Талант Анарбаев ол өзүнө үй бүлөсүнө тоок адамдарчы. Ата-энесин деле жакшы тааныйм. Эми элдин арасында эле ар кандай пикирлер айтылып берет. Ал жакта Талант Анарбаев жеп коюп турган же Талант Анарбаевдин номери жазылбаса, же таланттын шоту жазылбаса, өзүңүздүн номериңиз, өзүңүздүн шотуңуз, полный электрондук даректер өзүңүздүкү ачылса, аны жеп коет деген нерседен алыш болуш керек. Мисалы, мен деле ошентип айрым адамдар ойлошу мүмкүн, бирок урматтуу көрүүчүлөр, экрандын астына жазылып тургандай, эл сом турат, Сбербанк карта турат, телефон номер турат, баардыгы бул эжеде. Мен эч качан ал нерсе менен байланыштыгым жок болот. Акча каражаттарын мен контролдой албайм. Аны жеке эже өзү контролдойт. Ошондуктан ушундай нерседен туура эмес ойлордон дагы алыс болуш керек. Эми эл да элчилик абдан мындай ой жүгүртүүсү тар, дүйнө таанымы тар адамдар ушундай ойлошу мүмкүн да. Эми андай нерседен Кудайым алыс кылсын да. Негизичи баардыгыбыз эми кайрымдуулук кылып, ушул мен деле сизге келип атпаймынбы? Ушул эжеге бир жөн эле иштеп жүрө бербей, ушул эжени тартып чыгарып, эл жардам берсе, биз ошол нерсеге бир салым кошкон бололу деп туруп келип атам да. Абдан жакшы эже. Эми тура алайм, неме? Мунаныңыз ысып кетиптир го. Эмне болот? Же муну бет кол жуйсузбу? Жок, бул ушундай тура берет. Үстүнө утуруп муздак суу куюп турам. Бул неме болуп калат эле? Бул влажность болуп турат дең.
Неме кышында кечкурун суу üşүбөйсүзбү бул жактан? Азыр пока жакшы эле. Жакшы эле. Кандай жашооңуз? Бул жакта неме диваныңыз экен, э? Бул жакта жатам. Кийимдериңиз нар жакта. Кийимдерим нар жакта. Siz каяктан байланыштасыз? Азыр Оштунму? Оштун Зайнабилинова деген жерден бир жерде квартира алганбыз, ошол жердебиз. Макул эже, сиз мага сүрөттөрдүн тартып, эмне жардам керек экен WhatsApp'тан ашыңыздагы соңго соңун жасай турбайсызбы ашты дагы? Негизи бардык эле тамактарды ушундай алып таштайсызбы? Баарын эле жасайм. Соң болуп турашыңыз. Атайын менин келишимди карап, өзгөчө дасторкон даярдап койгон турбайсызбы? Ошо атайын кел тартты. Силерге басып турайын. Калай өзүңүз дагы? Даам сасып кетсин дедим. Жакшы.